Ат адамдын канаты демекчи, кыргыздардын жашоосу байыртадан эле ат менен тыгыз байланышта. Улуттук оюндар биздин бай мурасыбыз, муундар өттү, кылымдар өттү. Улуттук оюндар актуалдуу бойдон калууда. Бул алардын жашообузда чоң роль ойной тургандыгынын далили. Бүгүн 7 февраль Орто Сай айылынын жаштары жана Чоң Арык муниципалдык аймактык башкаруусу Көкбөрү боюнча масштабдуу турнир өткөрдү. Турнирге 94 команда катышып, байге фонду $2,5 миң түздү. Мындан сырткары жаштар демилге борборунун атынан көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгү деп оюнчулардын бирине смартфон берди. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары. Биринчиден ушул уюштуучуларга жана ушул жалпы Орто Сай элине жаштардын демилге борборунун атынан ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул оюн биздин ата-бабаларыбыздан калган улуттук маданий мурасыбыз десек да адашпайбыз. Биз бул оюндун дагы өсүшүнө баарыбыздын күчүбүз менен болгон аракетибизди жумшайбыз. Бул Орто Сай айылы, менин атым Жомарт Бейшембиев, өзүм каскадер болуп иштейм. Бүгүн Орто Сайдын элине жаштардын ынтымагы, бүгүн ынтымакка чакырып, ушундай улак берип, ушу чоң той кылып атабыз. Мен атым Сокуров Аскат. Ушу Орто Сай айылынан болобуз. Бүгүн ушу айылдын тургундары биригип ынтымак жер улак уюштуруп өткөрүп атабыз. Сегодня в селе Орто Сай, в городе Бишкек, организован турнир по Көкбөрү. Организаторами выступает МТУ Чоң Арык. Это 4 села: Ынтымак, Киргизия, Чоң Арык, Орто Сай. Молодежь решила организовать очень достаточно глобальный и масштабный турнир, потому что 94 команды — это все-таки не маленькое мероприятие. Все организовано на достаточно очень высоком уровне. Я сам являюсь уроженцем данного района, выступаем одним из организаторов. Я надеюсь, все пройдет очень интересно, очень ярко. Командам, конечно же, желаем удачи. Будем ждать интересной игры. Пусть победит сильнейший. Ну а всей молодежи я, конечно, бы хотел посоветовать больше вовлекаться и интересоваться национальными видами спорта, так как все-таки это наша история, это наша культура. Мы должны интересоваться и по возможности даже развивать данные виды спорта. И, конечно же, передать всем последующим поколениям. Унутпай, жолбасарга, ушуга сарын кошкон, мен ойлойм, ушу бүгүнкү оюн чогукту уюштуруп жаткан Орто Сайдын жаштары, жигиттери, жана демерүүчүлөр. Буларга чоң ыраазычылык дагы жолдойм. Ушул Орто Сай, Ынтымак, Киргизия, Чоң Арык айылдарынын тургундары, жаштары демилгечи топ ушу жакшы турнир уюштуруп берип атат. Айтарыбыз ушул турнирге келген балдар, улакчылар аман эсен, аты өзү кырсыктабай, жакшы оюн көрсөтүп, татыктуусу байгеге илинип, кырсыгы жок турнир өтсүн.